Кудайдын чакырыгы 20-сентябрь. Шайтанга орун бербегиле. Бул аят Исаны кабыл алып, жашоосунда ага окшошконго, анын мүнөзүн жашоого киргизгиси келип жаткандарга жазылган. Мурунку аятта мындай деп жазылган: ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле. Күн батканча ачууңарды баскыла. Андан ары мындай делет: ким уурулук кылып жүрсө, мындан ары уурдабасын. Тескерисинче, эмгектенип, муктаж болгон адамдарга бир нерсе бере алгыдай болуш үчүн өз колу менен пайдалуу нерсе жасасын. Жана башка. Мүнөзүбүздүн өзгөрүшүн каалап жатканда, биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Бул жөн гана моралдык жактан башкача ой жүгүртүп калуу эмес. Жүрүм туруумузду оңдоп, нравалык жактан тазарып, мурда кылып жаткан жаманды токтотуп, шыр эле жакшы нерсе менен алек болуп калуу эмес. Бул жерде руханий күрөш жүрүп жатканын элчи Паул бизге жеткизгиси келип жатат. Ушуга окшош ойду биз Петрдин катынан да окуйбуз. Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп, айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт. Бул жерде дагы биздин тегерегибизде болуп жаткан руханий басымды, руханий күрөштү көрүп жатабыз. Ошондуктан ачууланганыбызда күнөө кетирип жатсак, ыплас ойлорго жол берип жатсак, бизге таандык болбогон нерселерди алып, уурулук кылып жатсак, анда биз Кудайдын душманы болгон шайтанга өз максатын ишке ашырганга жардам берип жатабыз. Башкача айтканда, ага орун берип жатабыз. Биздин денебиз алсыз, ал күнөөгө тез тартылып кетиши мүмкүн. Шайтан муну билет жана денени колдонгусу келет. Эфестиктерге жазылган каттан дагы бир аят. Шайтандын айламалдарына каршы тура алуу үчүн Кудайдын бардык курал-жарагын кийгиле. Анткени биз бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. Биздин руханий кылычыбыз болгон Кудайдын сөзүн колго алып, руханий күрөштө сергек бололу.